зарплатасы 1000-ден 1300 еврого чейин деп айтышкан. Еврохантерге колдон келсе келбейли огула. Биз жолдошумуз экөөбүз эле эмес, менин 2 сиңдим, 2 иним дагы тапшырган. Ошондо бир семьядан биз 6 киши болуп атабыз. Биз ушу жеңиз келгени ушундай реклама кылып атат, канча деген элди алдап атат да. Барсаң өлө асмандын башын айтышат. Канча фирмалардын баарын карап анан ушуга туш келдик да. 300 адамдын берген 260 евросу сом менен которгондо болжол менен 25 000 сому 7 миллион 500 000 сом болот экен. Үйлөнөм деген, үй салам деген ой менен эле баралы деп. Наоборот, ажылдап биз менен ушул эле кетишти. Биз азыр группадагылар эле 300 адамбыз. Группага кошула албай жүргөндөр көп, андан көп. Польшага жумушка жөнөтүүгө убадалап акчабызды алып, бирок 7-8 айдан бери бизге кайра акчабызды бербей жатат же жумушка жөнөтпөй жатат деп бизге жарандар кайрылды. Алардын саны 300гө чамалайт экен. Азыр алардын айрым бир бөлүгү Бишкек шаарынын 1-май райондук милициясынын 5-бөлүмүнө келип арыз жазып атыптыр. Азыр ушул жерден өздөрүнөн сурап көрөлү деп чечтик. Мен аяка Польшага заводко барып иштемекчи болчумун. 5 күн, бир неделяда 10 саат, бир неделяда анан ошентип зарплатасы 1000-ден 1300 еврого чейин деп айтышкан. Аябай чоң сумманы убадалаган турбайбы? Жолдошум экөөбүз 51.070 сом төлөгөнбүз. Биз деле келгенде ошол 3 айдан 5 айга чейин максимум кетесиңер деп убадасын беришкен. Тоже ооз-эки договорду окуп чыксак, ошо андай жок экен. Анан биз буларга чалып келип сурап баштадык, эмнеге кетирбей атасыңар, ушунча убакыт өтүп атат деп. Улам сайын сураган сайын мына 1 ай калды, 1,5 ай калды, анан жеребьевкада турасыңар, посол алмашып атат деп ошентип эле ар кандай эмелерин айтып, отмазкаларын айтып, ушул убакытка чейин келдик. Анан акыркы чечимибиз ушул бияка келип заявление жазыш керек болуп калды. Бүгүн деле офиске барып, мына моунча свидетель турат, баарыбыз бардык. Бизди агрессия менен, мындайча айтканда, жаман эле кабыл алды, лично мен үчүн. Ойлогонбуз, эми мындай жакшы эмелерин айтып, түшүндүрүп этишет го десек жок, наоборот, ажылдап биз менен ушул эле кетишти. Анан биз чыгып эле кеттик, лучше заявление жазабыз деп ошол. Эже айтып кеткенде ККМБга бардык, анан бияка келдик, заявление жазалык деп. Көрүп аткандарга сунуштайт элем, ушу Еврохантерге колдон келсе келбейли огула. Биз ушу жеңиз келгени ушундай реклама кылып атат, канча деген элди алдап атат да. Ошо андан көрө ошо жаңы элди албай туруп ушу эскилерин кетирсе жакшы болмок да. Азыр эми көз деле жетпей калды биздин кетиребизгечи. Жакында эле ошо бир Алматыга барып отказ алып келиптир. Отказ алганда дагы ал жарым жыл уже визага подаваться ете албай калат экен да. Ошондой да. Же 1 жылбы, 1 жыл ошондой болуп калат экен. Уже 1 жыл Европа тарапка жол жабык болуп калат. Булар ошо менимче приглашениясы туура эмеспи же билбейм. Эми азыр бул жерден келиңиз. Вы договорите, потом я кайра кетем. Касательно отказов, биз деген мониторить эттик да бүт баарын. Биздин знакомыйларыбыз кирип атты. Киргенде 99% отказов чыгып атты. То есть 10 киши кирди, 10 кишинин арасынан бир эле адам положительный отзыв алып, положительный виза алып чыкты. Остальные все отказники. Поэтому бизге жаңы кирип атканда айтышкан отказ только на 70-30 болот деп. То есть 30% отказа, 70% виза деп. Но это на деле не так, да, это уже алдамчылыкка жатып атат. Поэтому, возможно, уж байке айтып кеткендей эле пригласительный, да, пригласительные, они не легитимные, нелегальные. Ошон үчүн бизге отказ берип атат окшойт да. Азыр издеген товардын баары Кытайдан чыгат. Азыр эгер ошол Кытайга барып өзүңүз көрүп, бизнесиңизди андан ары дагы өркүндөткүңүз келсе, ортомчулар жок, түздөн түз завод менен сүйлөшкүңүз келсе, анда кыз жебекке кайрылсаңыз болот экен. Алар сиздерге ошол жакшы товарларды таап бергенге жардам берет. Буйруса июльда тур болот, 10 киши болгон 10 киши аламын. Мен менен барып, мен өзүм сиздерди коштоп 8 күн Кытайдын Гуанчжоу Фошан шаарында жүрөбүз. Ошондой эле сиз алчу товарыңызды ошол жерден эле алып, Кыргызстанга салып жүрсөңүз болот.
17 ноябрда 2023 жылы Еврохантер деген компанияга кайрылганбыз, Польшага жумуш боюнча. Кандай жумуш убадалаган сиздерге? Маянасы канча деген? Польшада заводдордо иштегенге бир жумасына 5 күн же 6 күндөн айлык маянасы $1000 өйдө деген. Эми иштеген саатыңа жараша. Атым кантта турат? Биякта өзүм иштеп, биякта эметем. Ошо Европага барып, кичине акча топ келип, үйлөнөм деген, үй салам деген ой менен эле бара алдыгенбиз. Бардык тилектериңизди четке кагып аткан турбайбы? Четке кагып, если справка алып келсеңер, ден соолугуңар начарыраак болсо жарымын беребиз, 25 000 жарымын беребиз. Если ден соолугуңуз жакшы, отказ өзүңөр берип атсаңар, анда вообще бербейбиз депчи. Словакияга дагы, например, эмеси жок да, лицензиясы жок. Бирок ошол жака жумушка прилагать этип атышат да. Булардын лицензиясы жок туруп эле анан Словакияга Польшага лицензиясы бар экен. Башка 2-3 странага бар экен, бирок Словакия именно лицензиясы жок да булардыкычы. Лицензиясы жок болуп, ошол жака көп приглашение кылышат да, бирок толк жок да. Могу отургандардын баары ошо акчабыздын 100% кайтарып алгыбыз келет. Бул биринчиден. Ал эми экинчиден ошо чыгарып жаткан рекламалар жалган болгондуктан бул рекламаны чыгарбоону талап кылабыз да. Бизде болгон адамдар канча көп, канчасы алданып атат, канчасы акчасын берип салып мончу бизде болуп отурат. Биз деле бияктан жыргап жүргөн аяк бар иштеп келели деген жокпуз да. Биз деле ошо 50 000 акчаны кыйналып кысталып тапкан акча да. Ошон үчүн бизге 100% кайтарып берүүсүн талап кылабыз. Бул жакта эмне менен алектенчү элеңиздер? Эмне үчүн ошол жака барып иштейин деп чечтиңиз? Биз айылда эле болчубуз, жолдошум экөөбүз айылда эле иштейбиз. Мен үйдө эле, менин жолдошум иштейт. Анан эми жер көрүп, эл көрүп дегендей эле ошондой максат менен эле, эми аякта кичине эми финансовый жак жакшы, зарплата дегенден барып ошо иштеп келели дедик. Европанын көргөнчөктү депчи. Биз жолдошумуз экөөбүз эле эмес, менин 2 сиңдим, 2 иним дагы тапшырган. Ошондо бир семьядан биз 6 киши болуп атабыз. Баарыбыз ошо 25 000ден төлөгөнбүз. Алар да уже почти 7-8 айдан бери күтүп атышат. Алар декабрдын башы тапшырган, менин иним менен сиңдилерим. Биз болсо декабрдын аягы тапшырганбыз. Уже почти 7 айга кетип атат. 7 айдан бери же жакшыраак мындай жооп беришпейт, өзүнүн мындай ответственность алып ошондой да. Короче, булар аябай эле безответственно иштешет экен. Бул компаниянын мындай брошюралары берет экен келген адамдарга. Карасаңыздар, киргенде эле эң башкы бетине 100% гарантия на легальное трудоустройство в Европе дейт. Вот 100% кепилдик беребиз, баары легалдуу болот деп атат. Эң башкы бетинде эле. Андан кийинкисине көрө турган болсок, бул компания 2019 жылдан бери иштейт экен. Бул Кыргызстанда эле эмес, Россия, Беларусь, Казакстандын жарандарындагы Европа өлкөлөрүнө жумушка орноштуруп беребиз деп жазыптыр. Дагы бир жерлеринен биз визасын алып беребиз, жумушка орноштурганга чейин. Могу жерде айтып турат, мы полностью сопровождаем вас во всех процессах от А до Я дейт. Эми элестетсеңиздер, башынан аяк биз баарын коштоп, бүт жумушка киргенге чейин жеткирип беребиз деп убадалаган экен. Компаниянын директору Бактыбек уулу Сыргабай дейт. Вот генеральный директор Еврохантер компания. Дагы бир булардын лозунгу бар экен. Еврохантер это охотник за евро дейт. Ушундай кооз сөздөр менен алдап, азгырып, бул канчалаган адамдарды чакырып акчасын алып алган экен. Ушундай сөздөрдү көргөндө, келгенде жана жылуу сүйлөгөндөй, минтип кооз сөздөр менен, жалындуу убадалары менен көптөгөн адамдарды өзүнө тарткан. Анын аягы мондай болуп, кесепетин тартып жатышат. Оюмча булар ошо отказ 50%-ын берип коюп эле ошентип кутулуп кетебиз деп ойлоп жатышат окшойт да, менимче. Бирок булар 50%-ын алганга укугу жок деп ойлойм. Булар толково эчтеке кыла элек. Онлайн Россияда жүрүп дагы толтургандар бар. Алар эми азырынча келе алышпайт. Бирок биз азыр группадагылар эле 300 адамбыз. Группага кошула албай жүргөндөр көп, андан көп. Биз Инстаграмына башка элдер алданбасын деп комментарий жазабыз. Буларга ишенбегиле десек, ал комментарийди удалять этет, кээбиркилерин чорный списокко киргизип коет. Алар жаза албай калат эчтеке деп. Ошентип булар рекламасын пиар менеджери катуу иштейт. Рекламасын катуу кылышат булар.
башка билбеген адамдар келип алдансын деп да. Мисалы үчүн айылда отуруп, айылда жүрүп болгон акчасын берип алдан отуруп калгандар да барбы? Бар да, бар. Андайлар деле көп болуш керек. Аларга ушундай айлыгы 1000 евродан 1300 еврого чейин 8 саат, 10 саат, 5 күн эле иштейсиңер, жатаканаңар мындай деп рекламаны жакшы кылышат. Анан андайды көргөн кыргыз элибиз алданат. Анан онлайн кылып толтурат, акчасын жөнөтөт. Анан болду, бизге окшой эле ушинтип ай сайын Жада калса сиздерди мында кел, бетме бет көрүшүп сүйлөшөлү, кагаздарга кол коелу дебейт. Онлайн кагаз толтурасың деп туруп эле анан акчаңды төлө дейби? Ооба. Сразу эле акча. Договор түзгөндөн кийин сразу акчасын бериш керек. Чогуу кылыш керек да. Болду. Андан жооп булардан жооп күтпөйсүң да, өзлөрү мындай чалып, мондай болуп атат деп эч качан айтпайт. Буларга чалсаң дагы албайт, жазсаң жооп жок, жумалап күтөсүң. Анан биз го эми шаардабыз, офисине барып эле сурап калып атабыз. Айылдагылар эми алыстан келе албагандар ушинтип эле телефон менен эле билип эле жүрүшөт. Негизи общий 520 евро төлөмөкпүз. Азыркы биринчи этапта биз жартысын төлөдүк. Бул келишимде көрсөтүлгөн, канча жазылган эле көрсөтөсүз? Ооба, 500 евро, 520 евро, 260 евросын төлөдүк. Визага эми датасы чыкканда экинчи суммасын төлөмөкпүз да биз. Бул 520 евро сом менен эсептегенде 50 000 тегерек болуп калат, Ооба. Демек 25 000 сом менен 25 000 бердик. Булардын рекламасы да катуу күчтүү да. Эми барып рекламадан плюс калтырасың, консультация чакырат, барсаң өлө асмандын башын айтышат, мондай кылабыз, бүт баары жакшы болот, тапшыра бергиле, акчаңарды бере бергиле дейт. Акчабызды беребиз, ошодон кийин эле жок да. Чалсаң албайт, жазсаң жооп бербейт. Игнор этет. Мына көчө күнү мага айтышты, чалышты, тиги дагы 50%-ңер алып келип төккүлө, үйлдө силер эми визаңар чыгып атат депчи. Бирок ал чын эмес да эмичи. Виза чыкса биякта мына октябрда жүргөндөн бери балдардыкы, эжелердики чыкмакта уже. А мен февралда тапшырып, мага жарымыңар алып келе бергиле, биз силердикин уже чыгып атат визаңар. Июлда барып визага эметесиздер, августта учуп кетесиздер деп койду да. Группа жазсам, группада 1 жылдан бери жүргөндөр бар экен, кете албайт экен. Канча фирмалардын баарын карап анан ушуга туш келдик да. Ушуну нормальный алдабайт экен депчи. Эмне деп айтып кетейин, биз уже негизи экинчи жолу чогулуп атабыз да. Баягы 8 майда чогулганбыз. Бир 15-те болупчу. Анда бизди Тишанский Павел деген ошо генеральный директор тосуп алганда, даже паспортун көргөзүп, мен гражданин Кыргызстана, мен эч жака качып кетпейм деп. Бирок бүгүн угуп атабыз, ал Москвага кетип калыптыр. Жок ал. Анын башкасына бир исполняющий директор деп бир кызды коюшту. Анан неме кылганыбыз, акчабызды кайтарып беришсин. Анткени өздөрүнүн жумушун алар аткарган жок. Ошол жакта көрсөтүштү беле иштеп аткандарын, чынында эле адамдар жөнөтүп аткандарын. Ошо азыр биз Instagram баракчасын кайра бир сыйра карап чыксам, бир 10 адамды эле кайра эле тиги реклама кылып киргизе бериптир. А башка мындай новый лица жок да, биз кеттик депчи. Мисалы WhatsApp группабызда деле 300дөн ашык киши деп атпайбызбы? Анын ичинде, алардын ичинде да бир дагы адам жок да. Мен виза алып мына Польшага кеттим, Еврохантер компаниянын атынан дейин, андай вообще жок да. Булар ошо жумушка жөнөтө албай жатып дагы жаңы адамдар да болуп атабы. Биз бүгүн эле мына барып келдик. Биз бүгүн компаниясына аяктан деле көрдүк. Тоже бир 10дой адам отурат. Аларды деле уялбай эле жөн эле кабыл алып атышат, акчасын алып атышат. Эми бул жерден мындай карап көрүш керек да, мындай алдамчылыктын белгиси байкалып жатат. Аябай. Бул жакта 300дөй адамды жөнөтө албай атыптыр, ошо Польшага жумушка. Анан кийин эми ошол жөнөтө албай атып, жок дегенде, эми жөнөтө албай атам, жак көйгөйлүү маселе болуп атат, коюп турайын, жаңыларды албай турайын, акчасын албай турайын, алар да күйүп, какшап калбасын деп жөн отурганын ордуна бул жакта буларды муктуратып, алды жактан дагы жаңы адамдарды алып атыптыр. Эми булар азыр укук коргоо органдарына арыз жаздык деп атасыздар, анда дагы кандай чара көрөт, кийинки кадам бул укук коргоо органдарынын иши деп алардын аракетин күтөлү. Өзүңүздөр акчаны каяктан таптыңыздар? Эми айылда отурабыз дейсиздер, 50 000 акча деле чоң сумма да. 50 000 акча ооба, 51 000ди биз карыздап алып, ошону төлөгөнбүз. Аны еще бизге минтип айтышкан,
жолдошум экөөбүзгө в общей сложности 200 миң кетет деген. Биз ошонун 51 миңин төлөгөнбүз, дагы 150 миң төлөмөкпүз да. Аны деле биз карыздап же мал сатып алмакпыз, төлөмөкпүз да. Анан уже ушундай безответственностьун көрүп токтоп калдык да. Биз дагы ошо башка адамдарды да чакырып кетет элек, ошо Еврохантер компанияга алданып калбагыла депчи. Ошол 200 миң кетет дедиңиз, ал эмнелерине кетет экен? Сиз кызматына эле 50 миң көрсөңүздөр. Кызматына 50 миң кетсе, медстраховка өзүнчө экен, посольствого Алматыга барып келгендин өзүнчө, ошонун баары кошулуп в общей сложности ошо 200 миң кетет деген да жолдошум экөөбүзгө. Жанагы 520 евро деген ал булардын сиздерди жөнөтүп берген кызмат үчүн элеби? Ооба, алар бизге ошо жумуш таап берген үчүн эле да. Получается, ал ошо Еврохантер компаниянын эле услугасы болуп атат да. Ошо бизге жумуш таап берген үчүн. Еврохантердин филиалдары Бишкекте жана Ошто бар. Оштогу филиалы бизге группага жиберип атышат. Биздин адамдар барышыптыр, ичине барса, Оштогу филиал закрыт. Хотя филиал болсо каждый день с 10 утра до 7 вечера иштеш керек негизиндечи. Бүгүн барсак көрсөтөсүзбү? Бүгүн барса видеого тартышыптыр, то, что они уже собираются, что их уже нету, что они уже собирают вещи и уходят. Это было за несколько часов. Сейчас уже пошли, там уже все закрыто. Офисы уже жабык полный, эшиктери жабык болуп турат. Демек, Оштон барып арыз жазгандар бул компаниянын эмин таппай калат экен да. Таппай калат, ошондой эле болуп чечилип атат да. Потому что бияктагы офис еще ачык, аяктагы жабык. Түшүнүктүү. Еще получается, у них был старый офис. Biz договор когда заключали, biz эски офисине барганбызда, анан кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин эле алар ошо ак үйдүн бет маңдайында чоң офиске көчүштү. Ошондо ошол офистин ачылышына Эдуард Айтматов белекми эле? Ошо жок, Чыңгыз Айтматовдун баласы Элдар Айтматов, Мирбек Атабеков, жана чоң блогерлердин баарын чакырышып ошол жерде аябай день открытых дверей кылып өлө эметишкен да, реклама кылышкан. Бул жакта 300 адам алданды деп атпайбы? 300 адам акчасын ала албай жүрөт деп. 300 адамдын берген 260 евросу сом менен которгондо болжол менен 25 миң сому эсептеп көрсөк 7 миллион 500 миң сом болот экен. Элестетиңиздер, эми бул 7 миллион 500 миң сомду алып алып бул компания монча адамды мукуратып, какшатып жүрөт. Буга коргоо органдары сөзсүз түрдө чара көрүш керек. Анткени булар алдын ала пландаган 7 ай 8 айдан бери тушалып ушул компаниянын артынан жүрүшөт экен. Болбосо булар башында эле алы келбесе, чамасы жетпесе айтыш керек эле. Биз жумушка киргизе албайбыз. Мындай болуп калды, кечирип койгула деп берген акчасын берип кайра кайтарыш керек эле. Болбосо жумушка жөнөтүш керек эле. Азыр булар айтат, же бизди жөнөтпөйт жумушка, же акчабызды бербейт. Жөн гана бул алдамчылык да. Bundan башка эмне деп айтыш керек? Болбосо булар деле бир башка компанияга барып, ошо Европага барабыз, көбүрөөк акча табабыз деп атат. Ошол жактан жакшыраак жумушка орношуп алмак беле. Буларга ушулардын азгырыгына жетеленип алданбаса. Арыз жазган күндүн эртеси мукураган жарандар Еврохантер фирмасынын кеңсесине барышты. Аларга кошулуп, биз дагы кирип, жетекчилигинен түзүлгөн кырдаал тууралуу сурайын дегенбиз. Компаниянын директору өз ордунда жок болгондуктан бизди анын жардамчысы тосуп алып, суроолорубузга жооп берген. Бирок материалды чыгарайын деп жатканда Еврохантердин жетекчилиги келип, ал жооп берүүгө укугу жок болгонун айтып, өздөрү башка күнү кенен комментарий берерин билдиришти. Аны менен катар жабырлануучуларга акчасын толук кайтарып берүүнү убадалашты.